Зордуктоого кабылган кызга бир күндө элден 340 000 сом чогулду. Зордуктоодон жабыр тарткан 13 жаштагы кызга жардам акчасы жарыяланган алгачкы күнү 340 000 сом чогулду. Бул тууралуу 9-июлда Азаттык радиосунун акциянын демилгечиси, жаранды активист жана белгилүү алып баруучу Эркин Рыскулбеков билдирди. Ал 8-июлда социалдык түйүндөрдөгү баракчалар аркылуу кайрылуу жарыялап, кызга жардам берүүгө чакырган болчу. 2-июлда Азаттык милиция кызматкерлери Секелекти зордуктоого шек саналып жатканы жөнүндө кызымды колдон колго өткөрүшкөн деген макала жарыялаган. Анда Бишкектин Свердлов райондук сотунда 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 2 милиционердин жана мурда соттолгон бир адамдын үстүнөн териштирүү жүрүп жатканы, ушул эле иш боюнча 1-Май райондук милициясы да бир кишинин ишин тергеп жатканы баяндалган. Кыздын ата-энеси айыптуулар жоопкерчиликтен кутулуп кетпейби деп кооптонушууда. Иш боюнча алгачкы сот отуруму Свердлов райондук сотунда 14-июнда болуп, жабыркаган тараптын өкүлдөрү суралгандан бери отурум 3 жолу башка күнгө жылдырылып келген. 8-июлда отурум жабык өтүп, жабыркаган тараптын жактоочуларынын өтүнүчү менен сот 12-июлга белгиленди. Жабыркагандардын жактоочулары алмашкандыктан иш менен таанышып чыгууга убакыт сурашкан. УКМК чүйдө кылмышкер изделип жатканын, Чыңгыз Жумагулов менен атышуу болбогонун билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмыш ишинин алкагында Чүй облусунда уюшкан кылмыштуу топтордун айрым мүчөлөрүнүн кылмыштуу аракеттерине бөгөт коюу боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүрүп жатканын 9-июлда билдирген. Мекеме кайсы кылмыш иши тууралуу сөз болуп жатканын тактаган жок. Бирок анын негизинде 8-июлда Чүй облусунун аймагында тийиштүү иш-аракеттер жүргүзүлгөнүн маалымдаган. УКМК Чыңгыз Жумагулов аттуу адам менен атышуу болбогону жана ал кармалганы тууралуу айрым маалымат каражаттарында жарыяланган кабарлар чындыкка дал келбей турганын белгилеп, журналисттерди чындыкка дал келбеген жана текшерилбеген маалыматтарды жайылтууда этият болууга чакырышат. Ошону менен катар атайын кызмат интернеттеги социалдык түйүндөрдөгү коомдук топтордун ээлеринин маалыматты дыккат текшерүүгө, коомчулукту адаштырбоого үндөгөн. Бишкектин четиндеги Көкчар айылындагы Фрунзе дүкөнүнүн тушунда жолдо ураткан кара түстөгү Гелендваген машинасынын алдын тороп токтогон бустун ичинен атайын кийимчен куралчан адамдар чыгып, анын артынан кубалап жөнөгөн видеонун үзүндүсү 8-июлда интернетте тараган. Айрым маалымат каражаттары Гелендвагендин ичинде криминалдык чөйрөдө Дөө Чыңгыз деген кайман аты бар Чыңгыз Жумагулов болгонун, ага ок тийгенин, бирок ал качып кетүүгө үлгүргөнүн жазышкан. Ошол эле учурда интернетте Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиевдин Бишкектин, Чүйдүн жана Оштун тийиштүү милиция башкармалыктарына жөнөткөн багыттык маалыматты деген сүрөт тараган. Анда 8-июлда кечки саат 6 чамасында Көкжарда УКМКнын кызматкерлери кылмыш жаза кодексинин 261 беренесинин негизинде Көлбаев уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн, алардын арасында Дөө Чыңгыз деген кайман аты бар 41 жаштагы Чыңгыз Жумагуловду кармоо аракетин көргөн учурда алар каршылык көрсөтүп, белгисиз жакка качып кетишкен жазылган жана аларды кармоого багыт берилген. Ошондой эле ал маалым кат деген кагазда Жумагулов Чүйдүн Ысык Ата районунун Ичке суу айылынын тургуну экени белгиленип, кармоо учурунда мүмкүн болушунча сак жана этият болуу керек, шектүүлөр куралчан болушу жана каршылык көрсөтүшү ыктымал деп жазылган. Маалым кат деп тарап жаткан бул сүрөттүн чын төгүнүн билүү үчүн Азаттык Ички иштер министрлигинин жана УКМКнын басма сөз кызматтарына кайрылып байланыша алган жок. 2016-жылы Жумагулов адам өлтүрүүгө катышуу, бийлик өкүлүнө күч колдонуу, кылмыштуу топ түзүү деген айыптар боюнча күнөөлөнүп, абактан 2 жылдан кийин бошонуп чыккан. 2020-жылдын 11-апрелинде Бишкекте 2 адам мыкаачылык менен токмоктоп өлтүрүүгө шектелип кармалган. Каза болгондор да, шектүүлөр да криминалдык топтордун мүчөлөрү экени аныкталган болчу. Талдоочулар муну уюшкан кылмыштуу топтордун таасир талашы катары баалашкан. 2020-жылдын 10-июнда Бишкектин 1-Май райондук соту аны бул окуяга байланыштуу кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү жана уюшкан топту түзүү же ага катышуу беренелери боюнча актап, эң баштык беренесинин негизинде күнөөлүү деп тапкандына 5 жылга абакка кескен. 2021-жылдын 12-июлунда Чыңгыз Жумагулов Дөө Чыңгыз абактан чыккан. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы ал жака мөөнөтүн өтөп бүткөндүктөн сот чечими менен мыйзамдуу бошотулганын билдирген. Анын тергөө абагында отурган 1 күнү 2 күн деп эсептелгени айтылган. Багыттык маалымат деп тарап жаткан сүрөттө көрсөтүлгөн кылмыш жаза кодексинин 261 беренеси уюшкан топ түзүү же ага катышуу деп аталат. Кыргыз элинин улуу алыптары Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдык, Советбек Жумадыловдун 90 жылдык мааракесине арналган чоң иш-чара өтөт.
Маарекеде ат чабыш, жыргы салыш, көкбөрү, кыргыз күрөш, кыз кылмай, дарыш улуттук оюндары болуп, ал эми манашчылар баштаган ырчы чоочулар, акындар айтышы коштогон чоң салтанат өтөт. Маареке 22-23 июль күндөрү Ысык көлдүн Каркыра жайлоосунда. Путин Кыргызстан менен абадан коргонуу системасын түзүү боюнча буйрук чыгарды. Орус президенти Владимир Путин 8 июлда Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда биргелешкен аймактык абадан коргонуу системасын түзүү боюнча буйрукка кол койду. Документ аталган мамлекеттин расмий документтери жарыяланган сайтка жайгаштырылган. Буйрукта Орусиянын коргоо министрлигине, тышкы иштер министрлигинин катышуусунда Кыргызстан тарап менен сүйлөшүү тапшырылган. Учурда Кыргызстандын расмий органдары бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Кыргыз бийлиги Орусия стратегиялык өнөктөш экенин айтып келет. Эки өлкө Евразия экономикалык биримдигинде жана Жааматтык коопсуздук келишим уюмунда мүчө мамлекеттер. ЖКУнун алкагында ар кандай аскердик машыгууларды өткөрүп келишет. Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар. Алардын эң чоңу Канттагы аскердик авиа базасы. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы аскер объектилери Бирдүктүү аскердик аба базасына бириктирилген. Анын курамына Канттагы аскер аба майданы, Ысык көлдөгү Кой Сары жана Кара Булуң торпеда сыноо полигону, Жалдыбардагы байланыш түйүнү жана Майлы суудагы сейсмикалык борбор кирет. Эл өкүлү Акылбек Түмөнбаев айт майрам менен куттуктап, элге жакшы жаңылык тартуулады. Номер 35 Ак Суу шайлоо округунан шайланган парламенттик элдик топ парламенттик фракциясынын лидери Акылбек Түмөнбаев өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу кыргыз элин айт майрам менен куттуктаган. Урматтуу кыргыз элим, жалпы момун мусулмандарды Курман айт майрам менен чын дилимден куттуктаймын. Аллах ар бириңиздердин үй бүлөңүзгө кут береке, ырыскы жана ыйман насип кылсын. Айт майрамына утурлай жакшы кабар менен бөлүшкүм келип турат. Ысык көл облусунун Ак Суу районунун 5 айыл аймагы менен Каракол шаарын байланыштырган Каракол Качыбек Раздольная жолунун көйгөйү шайлоо учурунда шайлоочулар тарабынан айтылып, депутат болсо аталган маселени жогорку кеңештин трибунасынан көтөрүп, министрлер кабинетте жеткирүү менен чечүүгө аракет кылам деп сөз берген элем. Кудайым буюрса, Каракол Качыбек Раздольная жолунун 3 километр асфальттоо иштери башталды. Аз да болсо аталган аймактын элинин көйгөйүнө көңүл бөлүп, каражат бөлүп, ишти аткарып жаткан транспорт жана коммуникациялар министрлигине ыраазычылыгымды билдиремин. Каракол Качыбек Раздольная жолунун калган чакырымдарын оңдоо боюнча азыркы учурда тиешелүү министрликтер менен сүйлөшүп жатамын. Элге берилген сөз жерде калбашы керек деп эсептеймин, деген Акылбек Түмөнбаев. Ошол эле Ак Суу району боюнча бу Каракол Качыбек, Арлинный, Отрадный, Соколовка деген айылдар бар. Ошол жерде жолдорунун баягы начарлыгынан өткөндө дагы жол боюнча айтып өттүм эле. Ошол жолдорду куруп бир асфальттап берсек, тартипке салып жакшы болот эле да. Ошолорду да жазып алсаңыздар, ошол өкмөткө кайрылып, Кудай буйрса ошол иштерди да планга кирип, жолдорун оңдоп берсек. Садыр Жапаров Реджеп Тайып Эрдоган менен телефондон сүйлөштү. Президент Садыр Жапаров Туркиянын лидери Реджеп Тайып Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Баарлашуу учурунда кыргыз-түрк кызматташтыгынын актуалдуу багыттары жана эки тараптуу мамилелердин келечеги талкууланганы айтылган. Садыр Жапаров Реджеп Тайып Эрдоганды Курман айт майрам менен куттуктап, Түркия лидери менен анын жакындарына ден соолук жана бакубатчылык, ал эми боордош түрк элине тынчтык жана гүлдөп өнүгүүнү каалады деп жазылган маалыматта. Өз кезегинде Эрдоган дагы Жапаровду ыйык Курман айт майрам менен куттуктап, боордош кыргыз элине эң жакшы каалоо тилектерин билдирди. Тараптар жогорку деңгээлдеги эки тараптуу сапарларды уюштуруу маселелерин талкуулашканы белгилүү болду деп айтылат маалыматта.